алдыдагы парламенттик шайлоолорго Мекенчил партиясы эч кандай катышпайт экен, бирок биз деген 7 жылдан бери бири-бирибиз менен жакшы катташып, бир туугандай болуп калгандыктан сизден мындан ары биздин Мекенчил деп уюм катары калыптануубузга уруксат берүүңүздү суранабыз. Мекенчил партиясын жергиликтүү шайлоолорго катышпайт деп чечтим, катыштырбайын деп, анткени баягы кандайдыр бир катышкандан кийин баары бир кандайдыр бир деңгээлде жергиликтүү бийликтин башчылары иштей берет да. Айтпасаң да, кайра тескери айтып иштебе десең дагы баягы иштей берет да. Ошон үчүн мына ушул администрациялык ресурстар колдонулду деген сөздөн алыс бололу деп, мурункулардын катасын кайталабайлы деп, ошон үчүн катышпайт деп чечтим. Парламенттик шайлоого дагы катыштырбайбыз. Мындан ары шайлоолор таза болот. Мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Мына бул шайлоону өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми жергиликтүү шайлоо дагы, анан жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт. Бизде мамлекетте 3 жолу төңкөрүш болду, 3-өө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Ошондуктан бир тырмоочту кайра баса бергенден алыс бололу. Ошондуктан мен өлкөнүн президенти катары бардык шайлоолорго, бир гана ушул депутаттардын шайлоолору эмес, мына кечөө жанагындай бир катуу ызычуу болуп кетпеди, молдолордун шайлоосу келип атат мына апрелде. Бардыгын ушу таза, эл, көпчүлүк кимди кааласа, ошол келип, ошол шайланган жерге отурушун камсыз кылабыз. Бул мамлекеттин түздөн түз милдети болуш керек. Мындан ары шайлоолордон ызычуу чыкпаш керек. Мына ушул максатта мен катыштырбайт деп чечтим. Ал эми ким болбосун шайланып келсе, биз ошо кыргыз жараны болсо, Кыргызстандын жараны болсо, атуулуу болсо, биз бардыгы менен иштешкенге даярбыз. Мына бүгүн деле иштешип атабыз. Мындан ары деле иштешип кете беребиз, тил табышабыз. Анткени бардыгыбыз деле өзүбүздү Мекенчил деп сезген Кыргызстандын жараныбыз. Оппозиция болобу, позициясы болобу, ошондой болот. Ал эми уюм катары катталып иштесеңиздер, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Мен уруксат берем, ага эч кандай каршылык жок. Чоң рахмат. Кыргызстанда банкоматтарда мына эң Россияда чоң банктардын бири Сбербанк, ВТБ банк, жана башка банктар. Ошол биздин банковский карталар менен Кыргызстанга барып банкоматтардан акчаларды алайлы десек, бир эле Демир банкта иштейт экен ВТБ банк. Банктын банкоматы. Калган банктарда банкоматтарында иштебейт экен. Эмне себептен? Владимир Владимирович менен сүйлөшкөндө мен ушул маселени көтөрдүм. Кыргызстанга Россиянын банктарын ача турганга сөз берди. Өкмөткө команда берип, ушу банктар жакында ачылат, Кудай буйрса, Кыргызстанга. Рахмат. Бул боюнча ошол менин көтөргөн маселем болду. Ушу сурандым, ушу банк ачып бергиле Кыргызстанга деп, 1-2 банк ачыла турган болду. Жашынакай бир долбоор бар, мигранттар үчүн түзүлгөн. Молдованын, Румыниянын, Тажикстандын долбоору. Мигранттар үчүн түзүлгөн 1+1 деген долбоор. Бул биринчи сунушум. Ал долбоордун биринчи максаты, эгерде ишкер мигрантыбыз Кыргызстанга $10,000 бизнес жаатында ачам деп бизнеске акча салса, мамлекеттагы $10,000 бөлүп берип туруп, налоговый жагынан послабление берип туруп, ишкерликти өндүрүүгө жардам берет. Бул кичи инвестиция болуп калат. Эгерде мекендешибиз ошондой шансы болсо, бизнес жаатын Кыргызстанга ачканга өзүнүн үй бүлөсүн асыл акылын алып калат, Кыргызстанга сактап калат, андан тышкары 2 үй бүлөнү жумуш менен камсыздайт. Ошол долбоорду мен экономика менен иштеп чыгып, мигранттарга берсеңиз, абдан чоң жардам болот эле да, тарыхта калчу окуя болмок. Долбоорлоруңар боюнча 1+1 инвестициялар боюнча мына жаңы элчи келди. Бардык мигранттардын эсине кандай гана жардам керек болбосун, биздин министрликтерден жана өндүрүүчүлөр тарабынан деп атасызго, элчиликке келип кайрылыңыздар, элчилик министрликтерге чыксын. Мына элчиликтердин милдеттери ушул. Консулдуку дагы, элчиники дагы, а биздин министрликтер мигранттарга жардам бериш. Ошол жактан сиз айтып аткан товарларды ошону уюштуруп, ушу сиздерге жеткирип берип туруш. Мына ошондой баягы бири-бири менен тыгыз байланышта иштеш. Мындан ары, мына министр, тышкы иштер министри экөөбүз дагы көп сүйлөшүп атабыз. Мындан ары элчиликтер, консулдуктар келип эле, анан зарплата алып эле, анан бир 2 кагаз бүтүрүп коюп эле,
жата турган элчиликтер болбойт, элчилер. Инвестиция тартып келиш керек. Ар бир квартал сайын отчетторун алабыз. Бир кварталда эмнени жасадың, кандай инвестиция тартып келдиң, же ошо мамлекеттен бөлүнгөн акчаны жеп эле жатасыңбы депчи. Мына ушундай отчетторду сурай баштайбыз биз. Мен Ахматов Атаймыр Лизбекович, Москва шаарындагы МВД университетинде 1-чи курста окуймун. 1-чи суроом мугалимдер боюнча суроом бар. Анткени бул актуалдуу проблема деп эсептейм. Кыргыз Республикасында мугалимдер орточо айлык акысы 16 000 сомду түзөт экен. Сиздин оюңуз боюнча эгерде мугалимдер жана ушул билим берүү тармагында иштеп жаткан ишчилердин айлык маякнасын жогорултаса, бул билим берүү системасын жакшыртабы? Экинчи суроом кайрадан билим берүү системасы тармагында кайрылсам. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндөгү билим берүү системасын өнүгүшү сизди канааттандырабы? Жакын арада биз медиктердин саламаттык сактоо тармагына көтөрүп берели деп атабыз. Андан кийин анан мугалимдердикин карайбыз. Анткени азыр саламаттык сактоо тармагына көтөрүп бербесек, кыйын болуп атат аларга. Анан эми билим берүү тармагы албетте мени дагы канааттандырбайт. Бирок биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Азыр ар бир министрликтерде оптималдаштыруу жүрүп жатат. Баары биригип атат. Реформаларды ар бир министрликте Кудай буйрса жасайбыз.